Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Булар акча которуп бизнес түптөгөндөр эмес. Instagram баракчасынын миллион катталуучусу бар аккаунттар. Бизнесте ондон ашык мындай аккаунт бар экен. Алар кимдир? Instagram баракчасы аркылуу кантип жана канча каражат табышат? Алгачкы миллионер айым Самара Каримова, колдонуучуларынын саны 1 миллион 7 миң. Ачылган жылы 2014 жыл 22 март. Бир публикациясынын басы 300-500 АКШ доллары. Кыргызстан боюнча алгачкы жолу миллион катталуучу топтогон Самара Каримова мындай жаңылыктан урматына Бишкек жана Ош шаарларында кече өткөрүп, бир топ жакындарынын башын бириктирген. Бүгүнкү күндө Самаранын баракчасына Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерден катталгандар бар. Жазылган комментарийлерди тазалабайт. Убактысы болгондо жаман да жакшы да комментарийлерине жооп берип турат. Албетте мындай кызыктуу баракчага жарнама боюнча да сунуштар көп түшүп турат. Самара айым Инстаграмды киреше булактарынын бири катары баса белгилеп айтат. Бир публикациясынын наркы Кыргызстандын ичинде 300-400 доллар болсо, башка мамлекеттер үчүн 500 доллардан жогору болот. Инстаграмдан түшкөн каражаты кайрымдуулукка жумшаган Анжелика Бекбалиева. Колдонуучулардын саны 1 миллион 5 миң. Ачылган жылы 2013 жыл 24 июль. Бир публикациясынын басы 500 АКШ долларынын тегереги. Булур чайым экинчилерден болуп миллион катталуучу топтогон. Эгерде күнү кызыктуу көз эмемдерге бай болсо, күнүнө 5 сүрөткө чейин жүктөйт. Ырчы баракчасы аркылуу 50 адамдын жаңыдан баштаган бизнесин жарнамалап, катталуучуларынын санын 0дон 100 миңге чейин жеткирип берген. Иштери жүрүшкөн бизнес ээлери болсо азыркы убакка дейре белектерин берип, ыраазычылыктарын билдирип келишет. Ал эми жарнамадан тапкан каражатын кайрымдуулукка жумшайт. Маалымат булагы Аргумент KG.